Жалал Абад шаарында өзгөрүүнүн өзүнүн башта долбоорун алкагында республикалык экинчи интеллектуалдык оюн өтүүдө. Оюндун баш байгесине автоунаа коюлуп, андан сырткары акчалай сыйлыктар жана баалуу белектер каралган. Негизи 10 салмактуу бөлүк бар. Финалга Ош, Бишкек жана Жалал Абадтан 26 команда катышты. Интеллектуалдык оюнда катышуучулар үчүн 60 суроо даярдалып, ар бир суроого 1 минуттун убакыт берилген. Негизги бүгүнкү оюн менен токтоп калбайбыз. Быйыл 2022 жылдын аягына чейин ар бир областка бирден машина коебуз, оюн өткөрөбүз. Бул бир. Экинчиден 6 айга 5 китептин негизинде бир квартира коебуз. Мындай масштабтуу билим таймаштарын өткөрүүнүн максаты жаштардын интеллектуалдык потенциалын жогорулатуу, ар тараптуу өнүгүүсүнө жана билим алуусуна шарт түзүү. Өзгөчө иш-чара болду. Өрнөктүү иш-чара деп айткым келет, анткени баягындай бир эреже сер уруш, же бир көкбөрү сыяктуу мелдештерде, таймаштарда башкы байгеге машина коюлгандарын угуп жүрөбүз. Бирок интеллектуалдык оюндарга китеп окуу, же кругозорду кеңейтүү багытындагы жарыштарда мындай боло элек болчу да. Жалал Абад өрнөк көрсөтүп атат. Баш байге автоунаа жана биринчи даражадагы диплом менен Марстан келген командалар. Оюнда билими жана тажрыйбасы менен Оштон жана Бишкектен келген командалар өзгөчөлөнүп алдыңкы 3 орунду алып кетишти. Бирок 10-орунга чейин сыйлыктар жана белектер берилди. Баш байгеге коюлган автоунаа Оштон келген Марстан келгендер командасына ыйгарылды. Чындыгында сөз жок, оюн жогорку деңгээлде өттү. Интеллектуалдык эмоция чындыгында биз үчүн күтүлбөгөн суроолор, күтүлбөгөн интригалар. Айрыкча мына 3-турду биз 20 упай менен баштадык. Экинчи орунда Спартак командасы 19,5 упай менен баштады. Чындыгында ар бир табылган суроо бизге ушунчалык бир эмоция менен табылып жатты. Жалал Абад интеллектуалдык клубу алдыда дагы ушундай интеллектуалдык оюндарды өткөрүүнү пландоодо. Өзгөрүүнү өзүңдөн башта долбоорунун алкагында буга чейин Жалал Абадта китеп сынактары өткөрүлгөн. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.